Rakia, what is it? What kind of words? Проблема. No. Саратандын ысык аптаптуу күндөрүндө окуучулардын баары жай кыйсалууга тарап, мугалимдер да өз иштери менен алектенип жаткан учур. Класс, мектеп, деги эле мектеп короосунда тынчтык өкүм сүрүп жатканы менен изденүүдөн талбаган мугалимдер дээринде бар балдарга билгенин үйрөтүүнүн аракетинде болушууда. Анткени билимге ынтызар окуучулар элдин эртеңки үмүт, тилек, максаты. Бүгүн биз ушул сөздөр менен силерге жаңы грамматиканы кайталай кетели. Муну силер мурда өткөнсүңөр. Present continuous tense. What kind of this tense? Do you remember, Rakia? Yes. Okay. Can you tell me the form of these tenses? Формуласы кандай эле? Verb. Subject. Биз дайыма дегенде ата тоошторду колдонобуз, э? Subject plus verb. And ing. Plus ing. Үчүнчү жакка колдонот. Окей. Эмгектенип эс алганды адат кылган Ноокат районундагы Кожойке мектебинин көп кырдуу, абдан таланттуу мугалимдердин бири Токтогүл Матисакованын жайкы эс алуудагы иш-аракеттерин сиздер менен чогуу байкайлы. Жапон тилинин грамматикасы кыргыз тилинин грамматикасына абдан окшош. Мисалы үчүн биз орустар группалаштарыбыз орустар менен чогуу өткөндө япондор, биз орустарга караганда кыргыздар мындай тезирээк түшүнчүбүз да, анткени грамматикасы абдан эле окшош. Анан окшош десе, кандай окшош дешиңер мүмкүн, бирок силер аны тамгаларды жаттап бүтүп, мисалы сүйлөм түзүп баштайбыз го. Кё ацуй дес, бүгүн күн абдан ысык. Кё ацуй деска, ошол деске эле каны кошуп койсок, бизде суроолуу болуп калып атат, э? Мисалы үчүн, мен бүгүн мектепке барам. Кё ва ваташи ва гакко икимас. Ошо икимаска эле к формасын кошуп койсок, эмне болот? Суроолуу. Сен бүгүн мектепке барасыңбы? Ооба, икимас. Айтып деп үйрөткөн тарбия менен эжекесиндей мугалим болуу элетте окуп жаткан ар бир окуучусунун кыялы экени бул мугалимдин эмгегинин үзүрү деп айтууга болот. Биздин эжеке өз негизи кулк жакшы адам. Мектепте дагы ар дайым маданияттуу иштерге көп катышып, активдүү болгон. Биздин негизи өзүбүздүн класс менен дагы көптөгөн роликтерди жана ачык саттарды көп өтөт. Эжекенин сабак өтүшүнө келсек, эжеке заманбап технологияларды колдонуп, адамдар, окуучулардын ар бири менен өзүнчө алектенип, сабакты жакшы түшүндүрөт. Эжекенин ушундай талакпай эмгектенгенинен мен да эжекедей болгонду кыялданып жүрөм. Мен жайкы каникул ичинде окуумду калтырып койбоюн деп эжекенин үйүнө келип, жеке өзүм сабак алып атам. Япон тилин мурда бир жыл окугам, ошону бир жолу өздөштүрүп кетиш үчүн азыр кошумча сабактарды окуп атам. Англис тили жана жапон тилин окуп атам. Келечекте өзүм кыялым бар, кодормочу болуп жана чет өлкөлөрдө окугум келет. Мен ойлогом, шаардыктар англис тилди жакшы өздөштүрөт деп. Бирок биздин эжекебиз сабак бергенден бери биз жакшы англис тилди өздөштүрө баштадык. Биз англис тили китебин окуганда кыйналбай сүйлөп баштадык. Мен чоңойгондо эжеке болгум келет. Токтобү Каримовна эжекемдей болгум келет. Жай мезгили аябай ысык болуп атат го азыр. Мен апамдын кан басымын регулярдуу түрдө тез эле өлчөп турам, анткени кан басым бирдей болбойт дайыма. Азыр элдин баары жабалактап шаарга качып жаткан мезгилде Токтогүл Матисакованын элетте жашап жатканы жөн жай эмес. Анткени аны бөпөлөп өстүргөн ата энеси дөөлөттүү каарлыкка жетип, аларды да кимдир бирөө аспеттеп карай турган учур келди. Токтогүл Матисакованын ата энесине кам көргөнүн карап отуруп, мектептеги мугалимдерибиз чоңойгондо ким болосуң деп кимдир бирөө сураса, адам болом деп жооп бергиле дегени эске түштү. Ал эми Токтогүл Матисакованын бул эмгегинин өзү балдарга чоң тарбия. Кылган эмгегим бири окуттук муну. Кыз кишини окутуш билесиңер өзүңөр. Ал журналистке эмес, муну башкага бердим эле, журналистти жакшы көрүп, журналистти окуп бүтүп алды. Ошонун ичинде анан кийин английский окуду, ошо кылып өзүнүн эмгегин улап кетти. Келип ошо озурун көрүп атат азыр. Чын эле кичине мугалимдердин ичинен андай чет тил бүткөндөр кем эле да. Анан бүткөндөрдүн дагы ошо кандай бүттү, ошонун тарбияны кандай жүргүзүп атат. Бунун да өзүнчө мээнети бар экен да. Бизден тышкары бирөөлөрдүн балдарын окутуп атасың,
Алар дагы рахматын айтат. Чоңойгондо анын дагы рахматын айтат. Анан кийин мектебине барат, мектепте дагы тапшырмасы өтө көп болот экен. Бир баланы тарбиялаш да кыйын экен. Кечкурун отуруп алып сабагын карайт, бизди кошуп карайт. Бир-эки жандыгыбыз бар, муну карайт. Иш жумушунда иштей берсе болот эле. Бирок ата-эненин урматы да, ата-эненин баркы да өзүнчө чоң милдет да. Ошон үчүн келип рахмат ушунчалык бизди карап атат. Ийгиликте алыш үчүн мээнет керек, эмгек керек, билим керек, адамдар менен сүйлөшө билиш керек. Тарбиялаганда бир баланы тарбиялаш деле кыйын да. Бул канча адам тарбиялап атат. Ошон үчүн ишине ийгилик, өзүнүн ден соолугун карап атсын деп тилеп отурабыз. Айыл деген айыл бүтүндөй керемет кобузга чулганганы менен деги эле таңдан кечке иши бүтпөйт. Бирок ошол иштерден рахат алып жашоо айылдыктарга кадимкидей адат болуп калганы да чын. Кой кайтарып жүргөндө колунан китеби түшпөгөн бул мугалимдин таасири элеттеги окуучуларды кандайдыр бир китеп окууга шыктантып жатканынын өзү абдан таасирдүү мугалимдин сабак өтүүдөгү эң жакшы усулдарынын бири экенин аныктайт. Биздин койлор деле жайлоого кетпей калды да, бир койлордун энеси өлүп калып, ошол козуларына боорум ооруп, ошолордун энеси болуп, козу бакканды да, эми кичинекейибизден мал карап эле чоңойгон кыздарбыз да. Анан ошо бир-эки козуларымды багып жүрсөм, окуучулар да кой бакканы чыгат да. Анан эми зерикпейин деп бир китеп алып алам, китеп окуганча адабий чыгарма окуйун жөн убакытты текке кетирбейин деп мен бир окуяны эстеп атам да азыр. Бир бала 5-6 коюн багат экен. Анан мени карап коет, саламатсыз бежеке деп коет, саламатчылык деп коем. Анан 2 күндөн кийин ошол бала ал дагы карасам колуна китеп алып алыптыр да. Анан сен эмне китеп алып алдың? Китеп окуп атасың десем, кайсы чыгарманы окуп атасың деп сурасам, сиз деле китеп окуп атасыз го, ошо сизди карап мен дагы китеп окугум келди деп айтканда мен аябай мындай бир өзүмчө бир толкундуу сезимдерди туйдум да. Анткени ошол менин жасап аткан ишим ошол окуучуга каникул мезгилинде үлгү болуптур деп бир өзүм бир мындай алкыш айтып койдум да. Ошол сыңардай эле балдарды деле мугалим өзүнүн иштеп аткан иши менен үлгү болуп көрсөтүп койсо болот экен. Каникулда ошол балдар жөн отурбай бир чыгарманы окуса деле ал канчалаган азык ала алат да. Көрөнгөсү бай, айтып дей турган сөзү бар билими терең мындай мугалимдерге азыр элетте окуган окуучулар чынында муктаж. Аны билген мектеп жетекчилери мындай адистерди жакшылап иштетүүнүн аракетинде болушат. Мугалимди тандап алууда негизги мектепте негизги көйгөй ошодо да. Алдыңкы мугалимди кантип тандап алабыз, келечеги кандай болот? Эми Токтогүн жашынан билет элек, өзү окуткан, ошон үчүн 2022-жылы Токтогүн ишке чакырдым. Ошол иштегенден бери эле бизге ушул мектепти алдыга көтөрүүдө, чыгарууда, мектеп мисалы 5 жылда бир дагы райондо арткы орунда калбадык да, жалаң алдыңкы орундарда болдук. Жылдын мектеби мыкты мектеби болду областта, райондо, областта олимпиададан республикага чейин балдарды алып бардык. Ушуга ушундай бир элдин демилгелүү топтун ичинде мектептин ичинен сурулуп чыккан ушул Токтогүл Каримовна ушундай бир ийгиликтерге жетишти деп ойлойм да. Себеби ушул биздин көптөгөн ийгиликтерди ушул алып келгенге мунун дагы салымы бар. Былтыркы эле окуу жылында мына зонадан окуучусу өтүп, областка өтүп, районго өтүп, райондон областка өтүп, областта алдыңкы орундарды алып келди. Ошол медиа бурчтарды уюштурушуп, өзүнчө бир өзүнчө топ болушуптур. Ушундай бир алдыңкы жигерлүү элдин ичиндеги дагы чыкпай турган нерселерди чыгарып, мектептин арасындагы балдарды ушул азыркы заманга ылайык ушул 12 жылдыкта бардык жагынан топ келишкен, кесипке багытталган ушундай бир даяр балдарды даярдаш керек болуп атат да. Демек ошого булардын салымы ушундай бир чоң балдар ушул жерден сурулуп чыгып, бая тартынышпай ушундай бир элдин арасында биздин мектепти алдыга чыгарганга ушулардын чоң аракеттери бар деп ойлойм. Мөмөсү ийилип бышкан бутак шактуу булбактар билген жанга дал мугалимдин жашоо турмушунун анык далили сыяктанат. Бактын көркү
мына ушундай кооз көз жоосун алган мына мындай мөмөлөрүндө болот эмеспи? Ал эми ушул мөмөлөрдүн дагы ушундай бактын мөмө бериши бул жанагы чырпык тиксең жөн жеринен эле чынар болуп чыга калбайт дегендей, буну дагы багбан ушул мөмөнүн тамырын жерге жайып, аны суугарып, маңдай терин кетирип, мына ушундай мөмөлөрдү алабыз да. Ал эми мугалим деле окуучуну мектеп босогусунан аттагандан тарта мектептин уясынан учканга чейин опол тоодой үзүрлүү эмгегин көрүп, мына ушундай мөмөлөрүн алып келет. Ал эми мектеп болсо адамды инсан кылып калыптандырган улуу устакана деп эсептейм. Чындап эле ушул мисалы үчүн биз буну кайнолуу дейбиз ноокатта. Ушул кайнолуу мектеп болсо, мына сиздер көрүп турган мөмөлөр ушул биздин окуп аткан окуучуларыбыз да. Таптаза, курту да жок, сонун мөмө байлаптыр. Мына бышып жетилиптир. Мына ушул бышып жетилген мөмөлөр же болбосо окуучуларыбыз биздин келечегибиз. Ошон үчүн келечектеги бүгүнкү окуучу эртеңки журналист, эртеңки дарыгер, эртеңки өлкө жетекчиси мына ошондой кадрларды даярдоодо мектеп жана мугалим жыл бою үйрөнүүн сээп, ошол үйрөндүн үстүнөн иштеген багбан өңдүү мугалим дагы ушундай эмгегин көрөт. Майдын этегинде эле жашырганда эмне мугалимдер деле чарчайт экен да, көрсөчү, аябай татаал эң мугалимдик кесип бул. Кесиптердин төрөсү чындап эле. Пайгамбар сыйлаган ыйык кесип дешет го. Мен да мугалим болгонума сыймыктанам. Ошо бирок мая жылдын этегинде чарчаганың билинет да. Каникул тезирээк болсо экен, келсе экен деп, отчет тезирээк тапшырып кетсе экен деп, убакыт учкан куш, кечээ күнү эле отчет тапшырып, каникулга чыгып, ох, деп эс алдык, аябай жакшы эс алып, кенен уктап, сабак жөнүндө ойлобой, балдарың жөнүндө ойлонбой калдың да. Бирок мен класс жетекчи катары балдарым кайда жүрөт экен, түнү чыкпай атабы экен деп баары бир сарсаналдым. Анан мына азыр июлдүн этектеп калды. Сагыныч кичине каникул бир топ эле өтүп кетти да. Кайрадан мектепти сагына баштаганымды сезе баштадым да. Мен даярдана баштадым. Окуу куралдарын даярдап баштадым. Бул даярдашым керек экен. Интернеттен жаңы нерселерди алып алсам, көчүрүп алчу болуп атам да. Ушуларды жаңы нерселерди балдарга берет экенмин деп англис тилинен көп жаңы ыкмалар менен ошолорду издештирип даярдана баштадым сабакка. Андан сырткары ошо баякы эле өзүм сүйгөн видеороликтердин дагы сценарийлерин түзүп койдум бир канчасын. Анан быйылкы биздин бүтүрүүчү окуучуларыбыздан дагы атайын өзүм чалып, сен кайсыл окууга тапшырдың, кандай болду, кайсыл документтер даярдап атам дешет да. Сен кайсыга бардың деп кызыгып сурай берем да. Быйылкы бүтүрүүчүлөр көбүнчө өзүм ошо 4 жыл сабак бергеним үчүн алар мага аябай жакын болуп калды. Ошолор эгерде эл аралык байланыш, англис тилин тандадым десе, мага эки эсе кулагыма жагымдуу угулат. Ушулар дагы дүйнө кыдырып, бийиктиктерди багындырган окуучулар болсо, дүйнө таанымы жогору окуучулар болсо деп сабак учурунда көп айтчумун. Ошолор ошондой жака, ошол факультеттерге, ошол окуу жайларга тапшырып аткандарын угуп, мен азыр сүйүнүп атам. Эми азыр бир аздан кийин эле жумуш башталат. Азыр эми үйдөгү тиричилик, мына ушундай мөмөлөрдү терип жыйнап алуу, кышка даярданмай, үйдө мал жандыктарды карап, ошолор менен алек болуп. Мугалим качан дем алат айтайын, мен өзүм жеке баамымда, мен өзүм жөнүндө айтсам, мен мындай жатып алып, эс алып, уктап, анан бир жактарга барган мен ал эс алуу эмес экен. Эс алууда, мисалы бир ишти жасасаң, ошондон жыйынтык алсаң, ошол эс алат экенсиң да. Мисалы мен көбүнчө бир өзгөчө каармандарды чакырып, балдар менен жолугушууларды өткөрүп жүрөм да. Анан үйгө келип, ата-энеме айтып берем да, ушундай сонун болду десе, алар дагы мени кубаттап, мактап, анан алардын дагы ден соолугу жакшы болсо, менин да ишим жакшы болот да, негедир.
ошондо мен эс алам да. Ошол түнү ошол бир жакшы иш чара өткөрсөм, анын жыйынтыгы өзүмө жаксы, анан эл дагы баалап алкыш айтса, ошондо мен кадимкидей эс алып, эртеңки сабакка аябай мындай энергиямды кайра 2 эсе топтоп барам да. Эс алуу эми мисалы чыгармачыл адам үчүн, мисалы азыр мен бул эме алчалар терип атпайм, ушул деле мен үчүн эс алуу да. Жаратылыштын ар кандай кубулуштарын көрсөң деле ошондон деле мен эс ала берем да. Мисалы жылдыздуу түн, айлуу түн, ошого окшогон сонун бир айылда ушундай сонун кубулуштар болот да. Ошону сөз менен жеткире албаганда мен видеороликтерди тартып, ошолор менен да эс алам да мен. Ушул мен үчүн эс алуу. Журналисттик ишмердүүлүгүмдө 20 жылга жакын журналисттик кесипти аркалап турмун да. Ошол биз ар кандай жаңылыктарды чагылдырып жүрүп, ошо мугалимдерди деле чагылдырып жүрүп, кайсы президенттин тушу болбосун, мугалимдер айлыгыбыз көтөрүлдү деп бир сүйүнгөн, бир эмоцияны, бир жанагы жан дүйнөдөгү бир жакшы сезимдерди айткан окуучу мугалимди көрбөп турмун да мен. Чындыгында эле мынакей биздин президентибиз чында эле бул чындыкты чындык эле деп айтыш керек да. Мугалимдерге ушунчалык камкордук көргөн президент болгон эмес. Көз көрүнө көтөргөн, ушунчалык деңгээлде көтөргөн айлык акы чындап эле болгон эмес. Ушу анын катарында менин мугалимдик тажрыйбам аз болсо дагы, бирок мен мугалим катары мага менин өлкө башчым камылга көрдү деп мен абдан жылуу жүрөгүм менен кабыл алдым да. Менин кесиптештерим дагы аябай бул эмоцияны жашыра алган жок. Кеттикпи, Ташкентке барып келбейлиби, Стамбулга барып келбейлиби деген сөздөр айтылчу эмес да мурда. Азыр кесиптештерим алдында ушундай ар жактарга барып жүргөнүн көрүп атам. Аябай эле жакшы болду. Мындай бул үчүн президентибизге мен аябай ыраазычылыгымды билдирет элем. Эгерде мугалимдик кесипти ушинтип аздектеп, мугалим мектептердин акыбалын жакшыртып, мугалимдик статусту көтөрүп атат деген ишеним пайда болду да биздин коомчулуктачы. Мен ойлойм, эгерде ушундай темп менен кетсе, мурдагыдай мугалимдик кесип дагы кадыр баркына жетет деп ойлойм. Мөмөлөр кандай бышып жетилген болсо, мугалим окуткан окуучулар да алган билимин натыйжасын аныктай турган учур келет. Мугалим мөмөлүү дарак деп чын эле айтылыптыр. Ушул мисалы үчүн алчаларды да канча менет менен кылып атышат. Мугалим деле ошо мисалы үчүн эч нерсе билбеген балага а тамгасын үйрөтүп, алфавитти, арифти үйрөтүп, анан дүйнө таанымын өзгөртүп, окуганды, жазганды, эсептегенди үйрөткөн бул абдан эле татаал процесстерди баштан өткөрөт эмеспи мугалимдер. Андан кийин кенже класстан жогорку класска өткөндөн кийин башка предметтер көбөйүп, ар бир предметтин мугалимдери, ар бир мугалим ушул бала мыкты окуса экен, ушул балага мен азыркы заманда, азыр атаандаштык заманда кээ бир мугалимдерге караганда кээ бир окуучулар алдыда кетип атат да, мисалы үчүн санарип жагынан. Ошон үчүн дагы мугалим 2 эсе даярданганга туура келип атат азыркы замандачы. Бул ушул окуучуну, мыкты окуучуну дагы таң калтырыш кыйын болуп атат да азыр. Азыркы заманда демек бул деген сөз мугалимге абдан көп эмгектенүүнү талап кылып атат деген сөз да. Мисалы мен дагы билбей калбайын, эгер окуучулар суроо берсе мен билбей калбайын деп аябай аракет кылам. Окуучуну укпаган окуучуну дагы өзүңө көндүрүп, өзүңө ынандырыш дагы абдан кыйын. Эгерде эмгек кылсаң, аны деле чечилүүчү, түйүнүн чечилүүчү нерселер бар экен. Аны үчүн эмне кылыш керек? Эмгектениш керек. Анан көп нерселерди ойда ой, идея, фантазияңы иштетишиң керек экен, идеяларга бай болушуң керек экен. Анан кээде мен 1-2 саат эле уктап калам да, ошо көп нерсени жазып, көргөзмө куралдарды жасап. Кээде өзүңүн укук-булуңга толбой даярданган күндөр болот, жашырбай айткандачы. Анан окуучулар сени эле карап турат да, кандай даярданып келсең, алар да ошондой даярдыкта сабак ошончолук кызык өтөт. Жанагы жүрөгүңдү бер, балдарга жүрөгүмдү берем деп Сухомлинский айтты деп атпайбызбы? Чындап эле бул эмне деген түшүндүрөт. Эгерде астейдил чындап баягы айылда турмуш тиричилик бүтпөйт да. Мугалимдерге кыйын айылдачы. Үйдө дагы үй турмуш тиричилигине моундай бактарды сугарышың керек, мөмөлөрдү жыйналышың керек дегендей. Ошого дагы жетишет, баласынын тарбиясын караганга да жетишет. Анан барып балдарга
сабак берүү деле ушу оңой эмес экен да. Бирок ошонун баарын жетишкен айылдык мугалимдерге мен даңк дейт элем да. Чындап элеттик мугалимдерди азыр көтөрүш керек. Статусун көтөрүш керек, анан жанантип көчө шыпыртып, ишембиликтерге чыгара бербей, мугалимдерди эс алдырып аткан биздин депутаттарыбыз да бар, профсоюз уюмдары, ошолор дагы жакшы иштерди алып баратканды кубандырат. Анан ошол мөмөлүү дарак демекчи, баланын ар бир кылык жоругуна жараша, ар адамда ар кыял, ал кыялды кинтияр дейт го, ошол кыялдарды тыйып, начар жагын оң жака бурганда ушул мугалим эмеспи? Жанагы инсанды инсан кылып калыптандырган улуу миссия деп бекеринен айтылбаса керек. Ошол нерсени мугалим жүрөгүнөн берилип, ар бир окуучуну чындап жакшы көрүп, өзүнүн баласындай кылып, күйүп-бышып, ошону үйрөтөйүн деп маңдайынан тер агызса, ошонун сөзсүз акыбетін көрөт деп ишенем мен. Ошону көрүп эле жүрөбүз да. Мен көрүп атам, ошо бизде Кыргызстанда аябай улуу педагогдор бар, окумуштуулар бар. Мына айылдан, баардык айылдан башталат. Жөнөкөй эле мугалимдер, кандай бизде таланттуу, чыгармачыл мугалимдер бар. Айрыкча мына жаштардын арасында дагы азыр мугалимдер абдан мугалимге кызыккан жаштардын көбөйгөнү да сүйүнтөт да. Мисалы, сынактарга катышкан мугалимдерди көрүп жүрөбүз. Ошолор астейдил ушунчалык балдарды бир эле сынак үчүн эмес, ушундай метод, ушул ыкма менен сабак өтсөм деген өздөрүнүн жөндөмдөрүн көрсөтүп келатышат. Ушундай көшөгөнүн артында түйшүктөр көп адамдар көрбөйт, айрыкча ата-энелер да көрбөй калат аны. Мөмө алыш үчүн жан дилиң менен иштесең, эмгек кылсаң, ушундай мөмө, ушундай мыкты окуучуларды чыгарабыз деп эмгектенип жүрөбүз. Балдарга билим берүү менен балдардан көп нерсени үйрөнө алган мугалим бактылуу мугалим. Анткени билим түгөнбөс өскенч, аны улам казган сайын жаңы бети жаркырап ачыла берет. Жаркыраган билимдин жарыгы бир гана өзүнө эмес, бүтүндөй элге тиет. Бүгүнкү каарманыбыз Токтогүл Матисакованын окуткан балдары эли журтка ак кызмат кылган инсандардан болсун.